Үй-бүлөңүздөргө ынтымак, денсаулык, өмүрүңөр берекелүү болсун. Аллах Таала жакшылык күндөрдө гана чогулушуңарды насип етсин. Катарыңыздар кемебесин. Ар дайым бар болуңуздар. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Мынакей жаштар турат. Жаштар үчүн сиздер үлгүсүздөр. Сиздер азыркы учурда кандай гана бир чипи болбосун, биз билебиз. Ооган согуштун ардагерлери ар дайым алдыңкы тажрыйбалуу аскер катары өзүлөрүн алып жүрөт. Ошого сиздерге ийгилик, оорубаңыздар, бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Убагында приказды алып туруп, эл үчүн, жер үчүн деп, атамекен үчүн элибизди коргоп, ушу Афганистанга барып, ошол жердеги немени жоюуга катышканда, бир жагынан мен ойлойм туура болгон. Ошол убакта советтик армиянын неменесин киргизбесе Афганистангачы, жакынкы мына кошуна мамлекеттерге коркунуч туулмакта туура түшүнгөн элесизерчи. Анан кийин эмне дейбиз? Ушу жигиттерге терең ыраазычылык, ден соолук каалайбыз. Таке мынакей классташ досум ушуну уюштурган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта бол, ар дайым бала чакаң менен тынч бол. Анан кийин эмне дейбиз? Дагы ошол убактагы азыркы убакта заманда бизге жетишпей атат патриотизм менимчечи. Именно азыркы армияга барып аткан өспүрүм балдардын арасында ошол убакта сезимдер жок. 15 республиканын адамдары барып согушуп катышып келишкен. Ошол убакта ынтымак жок азыркы убактачы. Ачыгын айтыш керек да. Патриотизм не үчүн айтып атам менимче? Мына мен Афганистанга барган эмесмин. Мындай эле служба кылгам. Мына мэрди жаштар көп билет. Биздин урматтуу мэрибиз төрагабыз да билишет. Бул жигиттер ошол жанагы боор боюнча жаш күч деген коом бар. Садага биримдиги деген коом бар. Ошолор менен чогуу биргеликте иш алып барышат. 3-4 жылдан бери жана боор оору, бөйрөк оору, ошол ооруларга жардам берип, баягы операцияларга жөнөткөн жигиттер ушулар. Анан мына жакында дагы бир кабар жакшы сүйүнч айтып коелу. Жанагы гемодиализ деген аппарат бар, бөйрөк оорусуна. Ушул жигит Турция менен сүйлөшүп отуруп, мына экөөбүз бардыгы чогуу жаш күч коому ушул аппаратты алып келишти. Мына биздин мэрибиздин жардамы менен азыр Кудай буйруса 1-2-3 айдын ичинде 20 аппарат коюлат Ташкөмүргө. Анан өрөөндө Ташкөмүр, Каракөл, Токтобул, Чаткал, Алабукада баягы Шамалсай 180 адам ооруп кеткен ошол оору менен. 2 бөйрөк иштебеген. Бул аябай чоң иш кылды балдарчы жигиттер. Ошон үчүн ушулардын кызматын баалап биз ушу белектерди тапшырдык. Кол чаап коюңузчу жигиттер.